Арбаңыздар урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, биз бүгүн көптөн күткөн Аяш тасмасынын 4-бөлүгүн жаап көрсөтүүсүнө келдик. Бул жолу аяштар Индияда болмокчу экен. Анда эмесе жүрүңүздөр, алар менен биргеликте кызыктуу маек көрүп келели. Саламатсыздар Бакыт мырза, бүгүнкү премьераңыздар менен куттуктайбыз. Кечээ күнү Ош шаарында дагы жаап көрсөтүү болуптур. Ал жакта кандай болду премьера? Саламатсыңарбы? Аябай жакшы болду. Сонун болду. Бизге эң негизгиси элге жакшы эле болду да. Анан элдер сонун пикирлер менен чыгатты. Кадимкидей мындай оор жүк түштү. Өтө толкунданып, мындай кысылып отурганбыз да. Андан кийин оор жүк түшүп эле кичине жылмайып калдык. Сизге чабат окшойт, э? Сизге чабат, же мага? Мага чабайт эч ким негизи. Эч чабайт, бирок. Как ты? A few moments later. Ага. A few minutes later. Буюрса кечээ Ошко барып келгенбиз. Ошто премьера жакшы өттү. Биз 4 бөлүгүн Ошто көрсөттүк, баардыгын эң биринчилерден болуп. Мен өзүм дагы биринчилерден болуп Ошто көрүп аттым кинону. Аябай жакшы кабыл алышты, сонун кабыл алышты. Буюрса эми ойлойм, бүгүн Бишкекте эл көбүрөөк, андан да жакшыраак реакция, эмоция болобу деген ишеничтебиз. Буюрса жакшы, аякка да ушундай толкундоо менен бардык. Бирок Кудайга шүгүр, Ош элине жаккандай болду. Бүгүн бияктан көрөбүз, Кудай буюрса. Жыл сайын эле ошо Ошто болуп, анан кийин Бишкекте болот. Оштогу адамдардын да реакциялары аябай бизге жакты. Кудай буюрса Бишкекте андан дагы сонун болот деген ниеттебиз. Ошо кино аябай сонун. Кудай буюрса сонун болот деген ниеттебиз. Уже Аяштын 4-бөлүгүн тартылып жатасыздар. Ошо 4 бөлүгүн кайсынысы сизге көбүрөөк жагат, өзүңүзгө балким сценарий боюнча, аткарылган жагы боюнча? Бардыгы жагат. Бардыгы жагат. Неге дегендир, ушунчалык рахат менен тартканбыз, ушунчалык өзүбүздүн жумушубузду, өзүбүздүн сценарийибизди сүйүп тартканбыз. Бирөөсүн дагы отдельно бөлүп айта албаймын, бардыгын өзүбүздүн балдар да жакшы көрөбүз го. Бири албетте бири. Эми анткени бардыгы биринен башталган да. Анан экиси, үчү, төртү бул бири болбосо ал болмок эмес. Анан эми жеке мен өзүм жүрөгүмдө эсте калган бул биринчи бөлүгү. Кандай өзгөчөлүктөр, кандай нерселер сизди таң калтырды? Индия болобу, башка өлкө болобу, иштеш өтө эле кыйын экен да. Мен биздин кыргыз элин башка жерде барып эмгек кылгандарга таң бердим. Анткени биз бир айдай жашап, чет өлкөдө иштеш өтө кыйын болду. Жакындарыбызды сагынып аттык. Анан баягы эмебизде калган аң сезимде. Меникинде ушундай болчу да. Чет өлкөгө эс алган эле барат депчи. Анан чет өлкөгө мен эс алган эмес иштеген барганда мен үчүн аябай эле кыйын болду чын. Анан Индияда жайдын ысыгында, аябай ысык айында бардык да. Кыйын болду чындап. Индиядагы тажрыйба жөнүндө айтсам, бир күн жетпейт деп ойлойм. Анткени аябай көп нерсени алдык. Чоң өзүбүзгө опыт, инсайт дегендей. Ошого азыр айтып берсем, бир отуруп алып чукуп алып чыгыш керек да, анын баарынчы аябай көп болду. Ошого эң негизгиси бирок ошо Индияны дагы өтүп көрүп, кыйынчылыктар баарын жеңип өткөнүбүзгө ошо командага рахмат. 4 бөлүктүн 4 өзгөчөлүгүн айта кетсеңиздер, бири-бириси менен эмнеси менен айырмаланат? 4 бөлүк 4 башка да. Эми биринчи бөлүктө кандайдыр бир үй бүлөлүк жаш жубайлардын көйгөйлөрү көрсөтүлсө, экинчиде ушу кайнене менен мамилелери, туугандар менен мамилелери деген темалар көбүрөөк козголгон. Үчүнчүдө болсо жанагы патологиялар боюнча, жана боюнда болгондо патологиялар боюнча ушундай теманы козгогонбуз. Төртүнчү бул такыр башка алам, бул Индия жөнүндө, Индия саякат жөнүндө. Ошо ар бир бөлүк, ар башка көп адамдарга айтып жүрөм, 3-чү же 4-чү бөлүктү көрүш үчүн не обязательно биринчи, экинчини көргөнчү. Анткени ар бөлүгү ар башкача да. Төртөө тең бири-бирине окшош эмес. Албетте юмор бирдей, ситуация кичине өзгөрүп турат. Биринчиси бул эме болчу. Өзүңөр билгендей Ысык көлдө тартылган
Ал жерде маселе эме болчу, экөө ажырашып аткан. Экинчиси бул күтүлбөгөн жерден жанагы тойго барганда бир жаңжаал чыгып кетип, эми бардыгы эле жашоодон алынган. Үчүнчүсү тоже жолго чыгып бардыгы баратып орто жолдо дагы эме болуп. Эми бул роуд муви да, ошон үчүн жолдо болгон окуялар. А төртүнчүсү толугу менен Индияда тартылды. Индиядагы роуд муви болду бул. Индияда мисалы Кыргызстанда буга чейин жеңил болсо, Индияда өтө эле оор болду ошонун баарын аткарыш. Kapur balit senin bir otola benim kadınımın üstüne çıkıp alıp aslından buytap suytap girip Jigitовка olmasın be? Индияда киноиндустрия жана Кыргызстандын киноиндустриясынын ортосунда кандай өзгөчөлүктөр бар экен, окшоштуктар бар бекен же эки башка алам бекен? Эми албетте эки башка алам болот, анткени бул Индияда эң чоң кирешени кино жаат алып келет экен. А биз эми баштап аткан баягы тамтың эткен жаш балада экенбиз. Алар болсо бүт жагынан аябай кандай десем тажрыйбалуу, бүт жагынан жетишкен өлкө экен. Анан бизге аябай чоң тажрыйба алдык. Бир аз оорураак болду. Анткени адамдар аябай көп экен. Эми өзүңөр билесиңер, дүйнөдө эң көп население ошо Индияныкы. Ошого кино тартылып атканда аябай адамдар кирип алып, кыйкырышып, бакырышып, акындай буза берет го. Ошондой моменттер аябай көп болду. Бирок аны дагы жеңип, сабыр менен аябай кыйналсак дагы түшүндүрүп, please no, please silence деп атып бүтүрдүк да. Akıl almadın mı? Dindeşke. Өзүңүз индийский сериалдарды көрөсүзбү, тасмаларды кайсынысы сизге көбүрөөк жагат, кайсыл тасманы жакшы көрүп көрөсүз? Жок, азыркы көп заманбап индиялык кинолорду көрбөйм, бирок баардык эски кинолордун баарын көрүп чыккам. Баардыгы жагат, өзгөчө танцор диско жагат. Endi sen özün başladın o şey balanda. Uşul benim mazgiyimde ton koytkandın orduna. Normalna жүрүдүм акылбы. Кичинекей кезимде көрчүм, кичинекей кезимде. Анан көп деле индийский кинолордун фанаты эмесмин. Ал жагынан Динка бизде фанат. Ошон үчүн мен ошол наамды Динкага берем да. Динка айтып берсин аны. Трейлерде дагы бийлеген, Индиянын бийин бийлеген сценалар бар экен. Аларга кандай даярдандыңыздар? Мен Оштон учуп келдим. Ошол күнү эле эртеси неме кылды. Съемка бар деди. Съемкага келдим. Ошол күнү эле бийди үйрөнүп, ошол күнү эле бийлеп койдум. Бат эле үйрөнүп кеттиңиз. Ооба. Бул Аяш 4-чү бөлүгүндө сиздин каарманыңыз башка бөлүктөрүнө караганда кандай өзгөрүүлөргө ээ болуптур же ошол эле бойдон бекен? Эми буюрса көрөсүңөр го бүгүнчү, анткени эми алдын ала кечирим сурап коеюн, анткени 3 бөлүктөн менин каарманым башкача болчу. Анан 4төн буюрса башка бир мындай ойноп аракет кылдым эми. Аны эми силер күбө болосуңар, көрүүчүлөр күбө болот, кыргыз эли күбө болот да. Бүгүнкү образыңыз өзгөчө, сонун экен, кызыктуу экен, кичине түшүндүрүп бирден айтып берсеңиз. Жок, кызыктуу образдар азыркы учурда, азыркы заманда Бишкекти кыдырсаң табасың го деп. Бул жөнөкөй эле классикалык кийле, адамдын эле эркектин эле кийими. Эмнеси кызыктуу биякта. Сиз өзүңүз индийский тасмаларды көрөсүзбү? Ата-энебиз көргөн заманда көрсөк керек, бирок баарыбыз түшүнүп турабыз да. Алардын кыялдарын, алардын мүнөздөрүн, анан балдар ошону чагылдырып, ошонун фонунда сону юмор кылабы деп күтүп атам да. Саламатсыздар, бүгүнкү премьерага кош келиптирсиздер. Маанайыңыз кандай? Маанайым эң жакшы, анткени ушул тасманы 1 жылдан бери күтүп жатабыз. Бүт үй бүлөбүз менен. Жакшы, Жеңиш мырза, кинодо такыр башка, ал эми жашоодо да такыр башка да, ал эми үй бүлөдө кандай? Үй бүлөдө темпераментный, анан балдарга аябай жакын. Баласакай, балдарды аябай жакшы көрөт. Өзгөчө кичинекей кызыбыз бар, 3 жаштагы. Жанынан чыгарбайт.
жанынан чыкпайт, кызы менен жатат, ойгонот дегендейчи. Кызын аябай жакшы көрүп, вообще отказ жок. Любой капризин аткарып берет. Жакшы, аябай жакшы ата, аябай жакшы жубайым деп айтсам болот. Бакыт мырза менен Жеңиш мырзаны көп жылдан бери деле дуэт менен биргеликте жүрүп келишет. Алар жөнүндө кандай кызыктуу фактыларды билесиз? Голубой алар. Да, тамаша. Эмне кайсы фактор эми? Алар бир командада иштейт, башынан көптөгөн проекттерди жетектеп, өздөрү ошол жердин резиденти болуп майын чыгарган ошол жигиттер, чыгармачылыгын сыйрабыз алардын. Чыгармачылыкта эми мындай жакшы жетектөө болгон жерде чыгармачылык элге жетет экен да. Ошол жакшы жетекчилер деп да билем аларды. Жеңиш мырзага негизи чыгармачылыгында кандайдыр бир көмөктөрдү көрсөтөсүзбү, жардам берип, балким идеяңызды айтасызбы, оюңузду, балким сценарийге ушунду кошуп койгула деген учурлар болобу? Сценарийди бир аз окуйм. Кээ бир синопсис деп коет, эгерде жаңылышпасам. Бир идеяны айтат, ушундай деп, мындай айтам, сонун же андай эмес, анчалык эмес деп. Эми жардамдан мен жардам бере албайм. Мен эң башкысы ошо сценарий жазып атканда, кино тартып атканда полностью бошотом, балдардан, үйдүн түйшөгүнөн өзү кылат да, өзү кетет эртең менен, кечинде келет. Анан такыр тоскоол кылбайм. Сен укташың керек, сен эс алышың керек, сен мындай музаң келип, вдохновениең келип, жазышың керек, иштешиң керек деп балдар менен жардам өзүм түйшүгүн тартам да. Жакшы, сиз өзүңүз соц тармактарда дагы блог алып барасыз. Эмне себептен жолдошуңуз менен кошо бир тасмага тартылбайсыз же өзүңүз каалабайсыз баны? Мен такыр эле мындай чөйрөдө такыр алысмын. Анан акыркы убактарда дагы блогтон такыр алыс болдум. Балдар менен убакыт жок. Анан негизи өз жолдошум каршы да. Блогер болбой эле койчу. Тынч эле жашайлычы депчи. Анан жүр биз деле вайн тартабыз, биз мынтели тигинтели деп теге видео тарталы десем каршы болот. Сен өзүң деле чыгарбай эле кой өзүңдү, балдарды деле чыгарбай эле кой, үйдү, анан үйдө болгон бир кайдагы бир нерселерди деле чыгарбай эле кой такыр эле деп каршы болуп, акыркы убактарда такыр эле таштап салдым Instagram баракчамды. Отасыңбы? Жарыңар медалля деме деп койсуңар, кичине бири-бириңерге жардам бергиле. Колуңардан келген. Саламатсызбы, тасма кандай болуптур? Аптан сону болуптур. Баягы уже экинчи час чыкканда, үчүнчү час, төртүнчүсү бул досторум да анан кийин, наверное, уже болбой калат деп ойлогом, бирок молодцы, ребята, жакшы. Абдан жакты, абдан күлкүнчтүү болду. В общем, жакты, сон болду. Келгиле, обязательно келгиле. Кинотеатрга келип, Аяш 4-тө көрүп кеткиле. Сонун, мен деген Аяштын фанатымын, Аяш кинотасманын фанатымын. Өзгөчө Динара Багышбаеваны аябай сүйөм. Анан Бакыт менен Жеңиштин кинолорун кандай десем, без пропуска кинотеатрларда көрөм, калтырбай көрөм. Бир тууганчыктан баштап азыркы кинотасмасына чейин. Тасма боюнча сон Индияда жаңы окуя, жаңы тамашалар дегендей жакты бизге. Сон комедия ошо биринчи, экинчи, үчүнчүсүнөн кем болуп атпыр ошо. Аябай сонун болуптур. Драмасы дагы бар экен, комедия толтур экен. Аябай жакшы күлүп, жыргап чыктык жаңы эле. Аябай сонун болуптур. Боорубуз эзилип аябай күлдүк, сонун маанай болду. Эми бул Аяш деген өзүнчө эле бир бренд болуп калды да. Бул Аяш дегенде эле сразу эле жылмаюу пайда болот. Команданы куттуктайм. Аябай жакшы болуптур, сонун болуптур. Мен ойлойм, көргөн көрүүчүлөр аябай жакшы бир удовольствие алып кетишет болуш керек деп. Чтобы попасть сюда, чтобы прийти вовремя, мы сначала в автобус сели, потом видели то, что опаздываем, потом, что быстрее было, в такси сели, а потом пробки такие, а потом мы в самокате арендовали,
Оказывается, она не умеет. Я за 2 людей типа, отвечала, а 2 раза упали. Еще одну девушку я сбила. Простите, если видите. А как вам фильм? Классно, очень классно. И мы вот пришли, и вот это то, что было в дороге, мы же стрессовали там, вот это прошло. Очень классно. Все, спасибо вам тоже. Мынакей достор, биз жабык көрсөтүүдөн чыктык, тасма аябай кызыктуу жана күлкүлүү болуп тур. 31 октябрдан баштап Кыргызстандын бардык кинотеатрларында.